Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, ошондой эле Адилеттүү жарандар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, колдоочулары, хейтерлери. Подписка кылабыз, хейт жазабыз, бөлүшөбүз. Мына мен бүгүн кайра эле ошол Жалал Абад шаарынын так борборунда турам. Могу Бакиев көчөсү, бул Нагим Айтматов көчөсү, бул биздин центральный базар, рынок деп коет, борбордук базар. Мына өткөндө түнү тарткан Rest Point деген Кыргызстан боюнча реклама болуп өтө каттуу ачылыш болду эле. Бир чоңдордун катышуусу менен өткөндө түнү келсем жабык экен, азыр күндүз өтүп кетип атып, бир көрөйүнчү десем, ичи кандай экен десем, азыр да жабык бул. Жабык. Бу эми элди көзүгө эле көз боемочулук кылып ачып койгонбу, Кудай билет. Товар коюп коюптур. Ичинде кофемашина да бар экен, напиткалар турат. А бирок жабык, свет жок. Даже могу карагыла кирди. Ачылышта ошону ачылышка жана кылбаппы? То акылдуу. 24 саат 7 күн дейт. По факту жабык турат. Rest Point. Onu жасаганын карагыла. Эптеп эле ачып коюш болуптур да, ачып коюп кайра жабып коюш. Рахмат көңүл бурганыңарга. Кыргызстанда ошо баары көз боемочулук. Да, Калашникованы за что посадили, дейт. Вот за это и посадили, блин. Мына. Ачкандан кийин иштетпейсиңерби? Көз боемочулукка. Эми бул жерде тротуар. Адам баса албайт бул жерде, карагыла. Басайын десе, бул жерден бир мындай жаштар эле чыкпаса, калгандарыбыз чыга албайбыз. Тыйындыраак. Бул жерде хотя бы ступенька кылып койбойбу? Мына